Бул жакта азыр кандай кызматтарды кылып атасыңар? Өзүнүн акчасын актачыдайбы? Канча кызматты аткарып атасыңар ошондо? Мен азыр 4-5 агрегат менен иштеп атам. Бир расход боюнча бир кеп кылбайлыбы? Кандай болот расход? Расход боюнча бул жер айдоодо пахатат. Пока азыр кемчиликтерин деле байкай элекпиз, жакшы эле. Могу мага сиденье жакта да 100% болбосо да 80% аябай эле ыңгайлуу болуп калды. Ошол түшүм көп берип атат да быйыл байкалды да ошол. Урматтуу көрүүчү, биз кийинки каарманга келдик. Ушундай механизатор менен таанышалы. Ушул эле айыл, эскерте кетейин, облус Ысык көл, Тоң район, Алабаш айылы. Ага чейин биздин көрчүлөр менен бир учурашып койгула, таанышып койгула, сөз болот. Саламатсыңарбы? Атыңар ким? Улукбек. Улукбек мырза, сиз өзүңүз механизатор экенсиз. Ооба. Бул жакта азыр кандай кызматтарды кылып атасыңар? Анан кандай болуп атат быйылкы жыйынтыктар? Быйылкы жыйынтык буюрса жакшы, түшүм жакшы алып атабыз. Бул тракторду 1 жыл болуп калды алганыбызга. Өзү жакшы иштеп берип атат. 94 FL. Бул аябай жакшы ыңгайлуу трактор экен. Биринчи жер айдоого, анан мындай чөп чапканга, пресске ушу универсал трактор экен да. 90 аттуу күч экен. 90 аттын күчү. Бир дароо эле бир сурап кетким келип атат. Ушул бир өзүнүн акчасын актачыдайбы? Ооба, албетте актайт буюрса. Жакшы эле иштетиш иштеп керек атат. алгандан кийин. Канча кызматты аткарып атасыңар ошондо? Мен азыр 4-5 агрегат менен иштеп атам. БД чабып Ушундай атабыз. беде чабылып атат. Косилка менен азыр жумушчунун эмесин да көрсөтөбүз, буюрса. Бир расход боюнча бир кеп кылбайлыбы? Кандай болот расход? Расход боюнча бул жер айдоодо пахатада бир 16-17 чыгып атат. Жер айдоодо Расход аз да. Эң расходу эң көп, анан расходу эң аз болуп эсептегенде кайсы кызматтар менен эсептелип атат? Эң аз бул немеде? Прессте аз жет. 6 жет, 6-7 гектарына. Бул эми технология өнүгүп атпайбы, Улук мырза? Сиз эми механизатор канча жылдан бери дедиңиз? Мен быйыл 1 жыл болду, анан мурун 3-4 жыл болуп калды. 80 айдачыбыз. Эми баягы бир өзүңүз салыштырып кетсеңиз, азыр баары заманбап, баары жакшы да, бир эң негизгиси эмнеси менен айырмаланып атат? Эмне жакшы болуп калды? Эң негизгиси болгондо бул аябай неме экен, мындай кишиге удобный. Кыйналбайсың, чарчабайсың, көп убакыт иштей бересиң. Комфорт жагын ойлогом. Комфорт жагы жакшы. Ичинде бүт бар. Салкын болот жайында. Кышында печкасы иштей бересиң да. Мурунду биз мындай жок болчу да, эми азыр ошонусу эң важный болуп атат. Анткени адам күнү түнү иштеп эметет да. Чарчабайсың да, чарчабайт экенсиң. Эми техника деген техника баары булат турабы? Кандай техника күчтүү болбосун булат. Биз Агролайф KG YouTube канал бир ушул фармлитке мындай биз дагы аябай кызыгып жагып атат да. Баягы немецкий технология менен жасалган дейт да. Анан ушул бир кемчиликтерин издеп атабыз да. Баягы көрүүчүлөр сөзсүз түрдө алгандан кийин айтат да, могу жерин айтпай коюптур деп. Эми пока 1 жылдан бери ичинде мындай азыр бир жери көрсөттүбү өзүнүн бир жаман жерин? Жок, пока азыр кемчиликтерин деле байкай элекпиз, жакшы эле. Жаңы кезинде жаңы да иштеп атабыз. Запчасть менен кандай болот запчасть? Запчасы бар экен баары эле биякта. Бар да? Бузула элексиңер? Бузула элекпиз буюрса. Эми кандай жолдор менен алдыңар силер? Муну Айыл банк аркылуу алдык. Тоже 7 жылга? 7 жылга 6% менен алдык. Ушул жылы эле алып атасыңар да? Ушул жылы. Силерге ушундай шарттар менен жакшы эле болдубу? Жакшы болду. Аябай эле жеңилдик болду 6% мененчи. Өзүңөр эметип аласыңар, көтөрүп аласыңар дегенде. Өзүбүз көтөрүп алабыз. Бир сураныч, бир кабинанын ичине кирип, бир кабинаны бир обзор кылып бербейсиңерби?
жалпы жөн мен айтып кеткенде кандай плюстар болуп атат азыр? Удобствосу Эң жакшысы могу мага сиденье жакты да. кандай экен? Мындай Удобный, чарчатпайт. мурунку тракторлордо жок болчу да, амортизаторлор. Мурункуда жок, эми доңкулдап. Баары бир бар. Чарчап каласың да, кече белиң ооруп калат. Креслосу Жакшы, астык артка бүт өзүң ыңгайлаштырып жылдырып аласың. Мынакей, кандай? Бул немелери бүт удобный да, колгоч. Биягында немелери мындай. Ар жакта обзору жакшы болот. Камера бар, турабы жерде? Камера бар, артын бүт көрсөтүп турат. Бул немесинен, панелден көрсөтүп турат бияктан. Задний камера бар да. Бүт бул немелери свет, электрик жагы бүт сонунда. Удобный бияктан басасың. Дагы эмнеси бар? Эми берки трактордон бүт эле айырмачылык аябай чоң. Удобный. Эми мурунку тракторлорго дагы рахмат айтып келе, алар деле өзүнүн кызматын кылды. Бирок баягы заман өнүгүп атат. Сөзсүз түрдө баягы өнүгүшүбүз керек. Өнүгүш керек. Ооба. Кыскасы бул артыкчылыктар көп экен, Көп. Эми бир магнитофону бар. музыка кондиционер бүт. Ыңгайлуу да, иштегенге жакшы. Мурунку эмелер менен караганда бир убактыңар, анан күчүңөрдү кандайдыр экономдоп атканыңарды сезип атасыңарбы? Ооба. Бир 100% болбосо да 80% Кандайдыр аябай ыңгайлуу болуп калды. Жеңил да, иштегенге жеңил. экономдоп, убактыңар дагы. Убакыт дагы эконом болот. Анан жерге да жакшы да, мисалы жер айдоодо канчалык мындай тереңирээк алса ошончолук түшүм көп берип атат да быйыл. Быйыл байкалды да ошол. Мурун тайызыраак айдалчу. Ошо түшүм азыраак болуп калчу да. Механизатор катары канча жыл иштеп келатасыңар, бир ошонун бир маалымат берип кетпейсизби? Арпа, картошка эгилет, буудай. Формулит тракторду ошо жазында май айында алдык. Агролайфтан көрүп отуруп эле анан скидка алып беребиз дегенден айткам. Анан жанагындай фильтрлерин подарок кылып кошуп берди. Дыйкандарга чыгып, механизаторлордун иштеп аткан процессин тартып, кандай көрсөтүп атат, ушу 6 ай болсо деле, кандай көрсөттү, өзүнүн бир кемчиликтери болсо бир. Ичинде кондиционер, муздаткычы бар, радиосу, печкасы. Руль жумшак, панель электронный, скоросттары жакшы түшөт. 5-10 мүнөттө алмаштырып койсо болот да майын которуп. Вичай деген мотор экен.